Бирок менин айтайын дегеним, чынында лучше плохой мир, чем хорошая война. Орыстар айтмакчы. Ал атышуудан дегеле эч ким жакшылык көргөн эмес да. Бирок менин айтайын дегеним, мына вице-премьер Разаковдун атын биз 3-4 жылдан бери угуп келатабыз. Ошол чегара боюнча ошол кишилер жанагы жергиликтүү бийлик менен чогуу чечиш керек экен. Эгерде жанагындай анклав болуп калып, материалдык жактан обходный жол куруш керек болсо, ал жолду да чечиш керек эле да. Эң биринчи иретте ошол жолду чечиш керек эле. Элдердин конфликтке барбай турган шартын түзүш керек эле. Эмне үчүн мен президентке кайрылат элем. Эмне үчүн ошол көп жылдан бери Разаков, вице-премьер Разаков, Баткендин губернатор Разаков, затяжной конфликтный ситуация. Буга жоопкерчилик болуш керек да. Раз маселени чече албай атабы, демек ал кишинин ордуна башка бир чече ала турган энергичный дипломат, тынчтык жол менен жакшынакай маселени чечип, элдердин тынчтыгын сактай ала турган адамды шайлаш керек да. Анан качан элдин бардыгы тигиндей жаракат алып, өлүм болуп калгандан кийин деле баягы Разаков калып атат. Мен ошол жерде көпчүлүккө, коомчулукка да кайрыларым. Негизи тынчтыкта жашоонун шартын ошол жоопкерчиликтүү кызматтагы мамлекеттин адамдары чечиш керек эле, чече албай калды. Демек, мындан ары да чече албайт. Ошон үчүн ошол кишилерди биздин президент жакшылап ойлонуп туруп, ошол чече ала турган кадрларды тандап коюш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, жаштардын жанагындай эмоцияга берилип, жанагы соц тармактарда ар кандай баягы жаштыкка берилип, патриоттук ал жаңжалга чакыруу болбош керек. Патриоттуулук бул элдин тынчтыгын ойлош керек. Элге тынч болгон жашооду регуляция кылып, ошол жана жоопкерчиликтүү адамдар ошол жерде чечиш керек. Жолу болсо жолун чечиш керек. Экономикалык жактан кыйынчылык болсо аны чечиш керек. Ошолорду чечпей жаткан биздин мамлекеттин жанагы жоопкерчиликтүү адамдардын маселеси каралыш керек.